Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу биздин Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга кайрадан кечке салам айтып, Кей эфир программасы башталып турган учур. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы, себеби дегенде алдыңкы мүнөттөрдө биздин студиябызга жылдыздуу конокторубуз келип калды. Ошол коноктор менен биргеликте сиздер да баарлашсаңыздар болот. Биздин координаттар болсо 59 20 01 түз байланышы иштеп аткан учур. Мына ушул номерге чалсаңыздар болот. Андан сырткары биз социалдык тармактарда отурабыз. Facebook жана Одноклассники сайттарында мына ошол жерден билдирүүлөрдү да калтырып койсоңуздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга мына ушул кечте жакшы маанайда тартуулоо үчүн бардык аракеттерди кылалы. Ал эми студияда мен Айпир Адамкулова кызмат кылам. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып өтсөм. Кыргызстандагы жаш рэперлердин катарын толуктаган Бекиш жана Баястан бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Кош келип алдыңыздар. Эли журтубуз менен амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы кыргыз калкыбыз. Мен Бегиш жанында Баястан, барыңыздарга салам алейкум демекчибиз. Жана сиздерге да кайрадан саламатсыздарбы. Кош келдиңиздер. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Бегиш менен Баястанга көптөн бери суроолорду бере албай жүргөн болсоңуздар, бүгүн мүмкүнчүлүк түзүлүп атат биздин программада. Андыктан кандайдыр бир суроолоруңуздар бар боло турган болсо, анда биздин телефондорго байланышка чыгып айтып койсоңуздар болот. Ага чейин мен өзүмдүн суроолорумду бере берсем, Бегиш, Баястан, сиздердин акыркы жаңылыктар менен чыгармачылыктагы бөлүшө кетсеңиздер. Бизде акыркы убакытта азыр альбомду иштеп жатабыз. Заманбап деген альбом болот. Альбомдо биз менен Каспер деген да өзүбүздүн командабыздагы ырчы бар, рэпер. Ошол үчөөбүз даярдап жаткан альбомду күтүп атабыз. Альбом 5 айдан бери жасалып жаткан кези. Буюрса алдыңкы 2-3 айдын ичинде элге чыгарабыз. Буюрса. Анан ошол элге аябай эле кызык болуш керек. Мисалы, рэп айтуу оңойго турбаган нерсе болуш керек. Бул нерсени деле өтө талант керек дегендей. Эмне үчүн рэп жагын тандап алгансыздар? Биз кичинекей кезибизден баштап, кичинекей кез деген кайсы 18 жаш, 17 жаштан баштап рэпке кызык баштаганбыз. Ошол кезде ойдо мындай чоң деле максаттар жок болчу, рэпер болобуз деген. Азыркы убакытта мен мисалы рэпер болуп дагы бир 10 жыл рэп окуйм деп ойлойм, буюрса. Ошондуктан рэп бизге жакын, рэп бизге кызык, колубуздан келет деп ойлойбуз. Рэп менен бир гана Кыргызстанда эмес, кыргыз тилинде рэп менен дүйнө жүзүнө аттанганга даярбыз. Жакшы тилегиңиз бар экен. Ал эми Баястан, сизчи? Мен бүт сөздөргө кошулам Бегиштин. Кыска-кыска. Ушул жерден айтып калдыңыз, 10 жылга чейин дагы ырдайм деп. Андан кийинчи? Андан кийин убакыт көргөзөт. Негизи 10 жыл деп бул болжом менен айтылган сан. Буюрса андан көп окуганга аракет кылабыз. Жакшы экен. Анан негизи айтып калышат, рэп окуу үчүн өзгөчө деле үндүн деле кереги жок депчи. Анан балким сиздердин баягы вокалдык жактан сабак албай, үнүңүздөр башка ырчыларга жетпегендиктен балким рэпти тандап калгансыздар. Буга кандай жооп бере аласыздар? Негизи мен көп вокал ырчылар менен, кыргыздын поп ырчылары менен иштешем, сүйлөшөм. Ошол сүйлөшүп жүргөн кездердеги тажрыйбаларга салыштырмалап мен айта алам, кыйын үн менен ырдаган киши ал рэпти окуй албайт. Негизинде рэптин өзүнүн ноталары бар. Рэп башка, ал деген темпти сезет, ыргагынчы. Бирок рэптин ноталарын айта албайт алар. Рэптин да өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Эң туура. Баястан кошулуп отурат. Анан деги эле кийинки убактарда экөөңүздөрдү ошол дос катары билебиз дегендей, жана чыгармачылыкта да бирге жакшы ырларды аткарып келе жатасыздар. Деги эле бул достук сиздердин чыгармачылыгыңыздар жаман жагынан таасир этпейби? Баястан, сиз жооп бериңизчи. Менин оюмча жаман жактан таасир этпейт. Анткени жашоодо биз деген доспуз. Эмеде рэп катары чечимге келсек, ал жактан деле доспуз. Бирибизди түшүнөбүз. Мындай айтып койсо да болот, Бегиш мени толуктап турат. Мен минус болсом, бул плюс болуп турат кээ бирде. Кээ бирде мен минус болсом, бул плюс болуп турат. Баястан айтайын деген сөздөрүнө мен кошулам. Чынын айтканда биз деген жашоодо доспуз. Эң биринчи жашоодо дос болуп калдык го деп ойлойм. Азыр неге дегенде
Биринчи экөөбүз 2010-жылдан баштап чогуу ырлар жаздырып жүргөн кездер болду. Ал кездерде эми 1 жыл, 2 жыл сүйлөшүп жүргөн кезде анчалык жакын боло албайсың. Азыр деген 5 жыл болуп калды экөөбүздүн сүйлөшүп жүргөнүбүзгө. Дос катары. Ошондуктан азыр биз көбүрөөк жашоодо доспуз да. Чыгармачылыкка караганда. Демек чыгармачылык сиздерди дос кылган турбайбы? Ушундайбы? Жакшы экен. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле клипмейкер Мирлан Саткынбаев менен иштешип жүргөнүңүздөрдү жакшы билебиз. Жана Баястандын сиздин байкеңиз болот, э? Атайын контракт түзүлүп иштеп жатасыздарбы же байке катарыбы? Жок, негизинен 2011-жылдан бери иштешем мен Мирлан Саткынбаев агабыз менен. Ошол кезде эле биздин ортобузда сөз катары эле келишим түзүлгөн. Ага ийне катары иштейбиз депчи. Ошондон бери эле азыркы убакытка чейин Мирлан тараптан да, биз тараптан дагы ошол келишимди бузууга бир да аракеттер жасала элек. Эмне дегенде биздин ортобузда ынтымак бар деп ойлойм. Ишеним бар. Ишеним бар, эң биринчи туура айтасыз. Ошондуктан биздин ортобузда эч кандай кагаз түрүндө келишим жок. Ал эми Баястан байкеңиз катары мисалы иштешүү оңой эле турабы же кээ бир жерде кыйынчылыктар да болуп калабы? Кыйынчылыктар жок, оңой эле. Жакшы экен. Анан мындай суроо бергим келет да, деги эле ошол рэпти айтып атканда сиздер эң алгачы жазып алып ошону жаттап айтасыздарбы же кээ бир учурларда баягы ошол мен угуп калам рэперлердин атайын батылдары болот депчи. Ошол жерге барганда атайын жаттап барасыздарбы же болбосо дароо чыгабы? Негизи батыл анан кийин фристайл болот. Батыл эркин түрдө деген жаттап алып барып айткан батыл болот. Фристайл деген бул эркин сөз. Өзүңдүн ошол жердеги болот аткан импровизацияны көргөзөсүң да. Фристайл түрүндө келгенде жаттабай эле айтасың. Батылдар болсо же болбосо концерттер болгон кезде жаттап алган ырларды айтасың. Бирок Баястан экөөбүз азыркы учурда Кыргызстанда өткөн батыл фристайлдарга катышкан эмеспиз. Бирок ошондуктан эми силердин сурооңорго жооп ушундай. Бирок деп калдыңыз, улантсаңыз болот. Бирок эркин сөз менен дагы мындай фристайлга жетип калдык биз азыр. Жакшы окуп калдык. Ошон үчүн батылдарга деле катышып койсок болот деп ойлойм. Анан биздин азыркы учурда Кыргызстанда укмуштуу эле көп рэперлер жокко эсе болуш керек. Мисалы, Добур, ошондой эле Татаулан, Этна акын катары билебиз аларды. Бирок алар багы нукура кыргыз тилинде айтышат. Ал эми силер заманбап жагынан көбүрөөк айтасыздар да. Анан сиздерди ошол баягы Кыргызстандын менталитетине же болбосо кандай бир деңгээлде улуу муундар көбүрөөк рэпти кабыл алышпайт, аудитория жаштар. Улуу муундарга арналган кандайдыр бир ушундай ырлар чыгышы мүмкүнбү? Негизи ооба, биздин ырлар деген адамдын жашына карап ориентир албайт. Эмнеге дегенде биз чоңдорго дагы, кичилерге дагы жеткиликтүү кылып жазганга аракет кылабыз. Жаштарга жазган ырларыбыз көбүнчө санат түрүндө болушу мүмкүн. Улууларга жазган ырыбыз сүйүү жөнүндө ошондой болушу мүмкүн. Эмне дегенде азыр өзүңөр билесиңер Кыргызстан менталитетине улууларга мындай акыл сөз үйрөтүп ушундай аракет кылсаң, улуулар өзүңөр билесиңер да эмне деп ойлоп коет, кантип айтып коет, Ошондуктан биз деген улууларга көп деле ырларды жазбайбыз. Бирок биздин ырлар жаштарга же болбосо улууларга деп бөлүнбөйт деп ойлойм да. Сиз айтып атпайсызбы, силер Добур менен Татаулан этно стилинде ырдайт, силер заманбап түрүндө ырдайсыңар деп. Этно түрүндө болсо деле, заманбап түрүндө болсо деле биздин ортобуздагы бизди окшоштуруп турган нерсе бул биз деле кыргыз тилинде айтабыз, нукура кыргыз тилинде айтабыз. Кыргыз тилинде бирок ошол баягы музыкалык баягы аранжировка дегендей ошолор заманбап стиль, музыканын стили онча ооба. Мен ошол ойду айтайын дегем. Түшүндүк. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга сиз дагы кошулсаңыздар болот. Баястан менен Бейишке сиздер тараптан суроолор боло турган болсо жооп берип отурушат. Сиздер дагы суроолорду берсеңиздер болот. 59-20-01 түз байланыш иштеп аткан учур. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте кей фото рубрикасына кезек берсек, андан кийин көрүшөбүз.
Мынакей ардактуу достор, барыбыз Баястан менен Бегиштин сүрөттөрүн көрө алдык. Жана жашоодо чын эле достор экенин мына ошол сүрөттөрдөн биле алдык окшойт. Ал эми ошол сүрөттөрдөн кийин албетте эске түштү, интернет тармагы өзгөчө азыркы убакта баягы ырчылар үчүн же болбосо башкалар үчүн деле көп жардамы тиет десек жаңылышпайбыз. Социалдык тармактарда көп эле турсаңыздар керек, Ооба, көп эле отурабыз. Бир күндө канча убактыңыздарды бөлөсүздөр? Негизи мындай ойлонуп монча убакытты интернетке кетирейин деген эме жок. Бош убакыт эле карап эле. Болуп калган бош убакта Отуруп каласыз. Зеригип калган кезде отурабыз. Жакшы экен. Анан деги эле Баястан Бегиш деп атыңар өзгөчө да. Анан балким бул лакап атыңарбы, бул чыгармачылыкка келүүдө же өзүңүздөрдүн атыңыздар эле ушундайбы? Менин атым Бегалы. Баястандын аты Баястан. Деги эле эмне үчүн Бегиш деп чыккансыз? Бегиш деп ал Элге бат алынуу үчүнбү же кандай? Жок, мен негизи өзүм рэп окуп баштаган кезде ойлогон эмесмин, элге ырларым угулат, силерге мынтип эфирге келем деп, Баястан менен жүрөм, ушинтип дос болом деп. Бегиш деп ал кичинекей кезимде ошо кородогу досторумдун койгон лакап аты десек болот. Башында жөн эле Бегиш деп ойлонуп эле, Бегиш угулушу жеңил эле болуп атат, эчтеке оорчулук жок, айтуу бул сөздү айтуу да деп туруп эле Бегиш деп чыккан ошо. Жакшы экен. Ушул суроону көп бересиңер да, ал Бегиш жөнүндөчү. Атың Бегиш, эмнеге Бегиш деп. Кызык болгон үчүн элдер кызыгып сурайт бизден. Анан биз элге жеткирүү үчүн аракет кылабыз. Деги эле баягы айтып калдыңыздар, мисалы көп ырчы, мисалы рэп айта албашы мүмкүн, ошол тембрге чуу айта албайт дегендей. Сиздер обондо ырларды ырдай аласыздарбы? Обондо ырларды ырдай алабыз, бирок аларды ырдай албайбыз. Алар дагы биздей рэпти окуй албайт. Ал эми ошол рэптен сырткары атайын ырларды өзүңүздөр жазып, башка эстрада ырчыларына берип көрдүңүздөр беле? Ооба, албетте. Мен Мирбек Атабеков, Арсен жана башка ырчыларга сөз жазып бергем ырларына. 2012-жылдан бери көп ырчыларга сөз жазып берем. Кыз бурак, нон-стоп, ушундай. Кайсыл ырлары биз билип алсак жакшы болот эле? Арсендин Акыркы Карагат деген Баястан менен ыры бар. Угуп койгула эгер билбеген болсоңуздар. Мирбек Атабеков агабыздын 2012-жылы чыккан Сагынган кезде деген ырын жазып бергем. Чолпон айдын жакында чыккан Мырзага деген ырын жазып бергем. Назгүл Токтакулдун Ачуу калдырба деген ырын жазып бергем. Нон-стоп дуэтин бир нече ырларын жазып бергем. 2-3 ырын жазып бергем. Айта берсек түгөнбөйт окшойт негизи. Демек, азыркы учурда көптөгөн эле эстрада жылдыздарынын ырлары сиздер тараптан да бар турбайбы? Демек, дүйнөлүк деңгээлден алып карай турган болсок, ошол дүйнөгө таанылган рэперлерден кимдерди туураганга аракет кыласыздар? Же болбосо сиздердин өзүңүздөрчө эле бир стиль барбы? Негизи туураганга аракет деле кылбайбыз, бирок аларды угуп, алардын өзгөчөлүктөрүн алышыбыз мүмкүн да өзүбүзгө. Неге дегенде дүйнөдө 7 эле нота бар. Музыканы угуп, музыкадан өсүш үчүн башка дагы тажрыйба керек да, угуп башка ырчылардын дагы. Биз көбүнчө Баястан экөөбүз тең америкалык рэперлерди угабыз. T.I., Lil Wayne, Kanye West, Jay-Z түгөнбөйт айта берсек. Негизи бизге заманбап стилдеги Америка Кошмо Штаттарынын рэперлеринин ырлары жагат. Баястан, сиздин дагы оюңузду уккум келет ошол эле суроого. Эми кичинекей кезимде мен T.I.ды көп укчумун. T.I.га көбүнчө салымым бар. T.I.дан стилимди көп алчумун илгери да окудумбу? Жаш кезде. Дагы ким? Азыр өзүм стилимди машыгып аябай тренировка кылып атам, жазып атам. Кудай буйрса 100%-тин 30%-не жеттим. Дагы 70% калды деп ойлойм. Казакстандан дагы бир рэпер жагат мага. Аты Скриптонит. Ал Бастан Газголдер деген командасына кирди жакында. Бул койгула Скриптонит. Жакшы экен. Анан деги эле рэп жазуу менен башкача баягы поэзияга, мисалы башка ырларды жазууда экөөнүн айырмачылыгы чоңбу же болбосо экөө эле баягы илхом бир келгендей эле жаза берсе болобу? Жок, негизи. Мисалы рэп кайсыл учурда жазылат? Рэп деген музыка болуп аткан кезде сен өзүңдү эркин сезип
маанайың бийик болуп аткан кезде жазылат. Башка сөздөр деле ошол кезде жазылат деп ойлойм. Илхом келгенде да негизи. Бирок рэпте деген бөлүктөр көп да, рэп жазып аткан кезде деген ар кандай кетирсең болот. Башка мисал үчүн поп жазып аткан, эстрада ырларын жазып аткан кезде мен деген аларга эми обон чыгарып бербейм. Обон өздөрү чыгарып берет, жөн эле сөздөрүн түзүп бересиң да. Обонго сөз жазыш мен үчүн оңой эле. Рэп жазып аткан кезде мен өзүм ойлонуп табышым керек да. Ошонун айырмасы ошондой. Менин оюмча бул сөз жазгандагы оор нерсе негизи. Көп машыксаң, ошончо жакшы жаза баштайсың. Илхом мисалы 5 жылда бир келип калса, күтүп калсаң да болбойт. Ошон үчүн күнүгө машык туруш керексиң жазыш үчүн. Жакшы экен, анан экөөңүздөр тең жазасыздар, Жакшы экен. Анан азыркы убакта мисалы биз угуп жүргөндөн сырткары дагы канча рэперларды жаздыңыздар? Ошол Заманбап альбомунун жөнүндө айта кетсек, анын ичинде деген жаңы 9 ыр болот. Ичинде силер элдер элек көп ырлар бар. Жакшы экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошулуңуздар. Кемус каналында Кефир программасы болуп аткан учур. Бүгүн бизде студиябыздын коноктору Кыргызстандагы жаш рэперлердин катарын толуктаган Бегиш менен Баястан бүгүн биздин студиябызда отурушат. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Ал эми биздин программанын демирчүсү бул Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Ал эми азыр болсо бир жагымдуу музыкалык чыгармага кезек берели, андан кийин жолугушабыз. Жүрөк махаббаты бул сырлар алар жүргөн каты кайталап улам сактап жүрөгүндө атын ойлоп түнү бою уктабастан ойго жатып күн өтүп бүгүн калды кезеги чырайың баштагыдай сезимли жаңа жагымдуу айтам арзумдуу жылмайып күлгөнү сүйкүп жүргөнү өзгөрбөй татынасың дагы эле өткөн күн болгон сууду чаң эле жагымдуу айтам арзумдуу жылмайып күлгөнү сүйкүп жүргөнү сенде махаббат өчпөдү менде махаббат тартылам сага жүрөктөн сүйүп арнап сенде махаббат өчпөдү менде махаббат тартылам сага жүрөктөн сүйүп арнап sen жүрөгүмдүн тапканы кара көзлөрү жылы сөздөрү каратып саматып боздоп күлгөнү алдабайм ишенип кой сезимге жагасың сени бермейм эч кимге кара көзлөрү жылы сөздөрү каратып саматып боздоп күлгөнү сенде махаббат өчпөдү менде махаббат тартылам сага сүйүп арнап сенде махаббат өчпөдү менде махаббат тартылам сага жүрөктөн сүйүп арнап бир сен бар болуп мен сага зар болуп экөөбүз бирге болгон кезде бул дүйнө тар болуп эгиз жүрөк сенде жүрөт алыс болсоң алам жүдөп бир өзүңсүз өтпөйт мүнөт табыл баско сендей түгөй ойнобоймун оюнду түшүн менин оюмду менин бактым сенсиң калган күмөндөр жоюлду жалгыз өзүң керексиң бир сүзөлүү сүйүүгө эмессиң жараткандан белексиң балдарымды болчу элеси сенде махаббат өчпөдү менде махаббат тартылам сага жүрөктөн сүйүп арнап сенде махаббат өчпөдү менде махаббат
Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, сонун бир клипке назар салдык. Ал эми мына ушул клипте ырдаган биздин Бегиш жана ошондой эле клипте ырдабаган Баястан бүгүн бизде конокто. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кей эфир программасына кошулсаңыздар болот. Бүгүн биздин студиябызда мына ушул эки жигитке суроолоруңуздар бар боло турган болсо, биз күтүп жаткан учурубуз 59-20-01. Ал эми ушул рэп тармагы боюнча кимдир бирөөлөрдөн сабак алдыңыздар беле? Көп эле деп ойлойм. Анткени мен байкемден алчумун кичине кезимде. Баарын айта кетейин бирден, Тарас деген бала бар. Ал 45 рекордстан, 45 рекордстан. Лев Белов бар. Бул деген Трое разныхтын командасындагы бир бала. Ошол экөөндөн чогуу жүрүп, көп өзүмө плюстарды алдым деп ойлойм. Ошого ыраазычылык билдирем. Салам баарыңарга. Бегиш? Мен негизи рэптен эч кимден деле сабак алган эмесмин. 2010-жылдан бери өзүмдүн тажрыйбам ошо келген, ошол жылдары ойлонуп, ошол жылдары кетирген убактымдын көрсөтүү ушул. А так мындай бирөөдөн конкретно рэп жөнүндө сабак алган эмесмин. Жакшы экен. Анан Назгүл Токтокунова менен үчөөңүздөр аткарган жакшы бир акыркы кат деген чыгармаңыздар бар. Мына ушул ырдын жаралуусу жөнүндө айтып берсеңиздер, жана ошондой эле балким сиздер Назгүлгө сунуш кылгансыздар, же сиздерге сунуш кылган дегендей. Негизи ал ырдын окуясы Баястандын өмүр баянына байланыштуу десек болот. Байланыштуу. Ошо ал ырга быйыл 4 жыл болду десек болот. Назгүл Токтокуновага ошол кезде Назгүл эжекебиз менен биз тааныш эмес болчук. Ошондуктан Мирлан Саткынбаев менен Эрнест Түмөталиевдин экөөнүн ортосунда болгон ой пикирлер менен жаралып калганда алар. Назгүл эже ошон үчүн ал жакта болуп калган. Ал ырдын окуясы ошондой эле Баястанга бардым. Баястан экөөбүз ошол ырдын темасы боюнча сүйлөштүк. Анан ошол ырды жаратууга аракет кылып, биринчи Назгүл эже жок жаратканбыз экөөбүз. Аны барып Мирланга угускандан кийин Мирлан угуп көрүп, анан бизге сунуштап, бизге жагып калып, Назгүл эже ошол ырда пайда болуп калган. Ал ырдын клипин 1 жыл тартты окшойт негизи. Мен ушул клип туурасында угуп калдым эле, аябай кымбат тартылган клиптердин катарында окуйт. Ушул чындыкпы? 1 жыл биз тартылды. Же болбосо калп деп айтпай эле коелу. Негизи ошол клипти көрүп, анан башка клиптерди көрүп, угармандар өздөрү салыштырып көрсө болот го деп ойлойм. Жакшы экен. Анан бул акыркы кат деген чыгарма Баястанга байланыштуу деп калдыңыздар. Эмне үчүн акыркы кат деп аталган? Бул сыр болуп калсын, ырды угуп койсоңор өзүңөр түшүнөсүңөр. Сыр болуп калсын деген мен акыркы кат деген уже сыр эмес го дейм. Бирок эми айтпай теманы айтып берейин депчи. Айтпайм. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, ушундай жакшы бир маек куруп аткан учурубуз, сиздер да кошулсаңыздар болот. Ал эми быйыл, мына ушул жылы 2015-жылы биздин улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы болуп белгиленип атат. Анан бүгүнкү күндө дагы эртең мененден баштап марафон болуп өттү. Улуттук филармонияда атайын эстелик тургузуу боюнча акча чогултулуп атат. Анан ушул Алыкул Осмоновдун атайын биз ырын алып келдик азыр. Сиздер ошону рэп түрүндө эмес, мектепте окугандай кылып бизге окуп берсеңиздер. Азыр окуп берелиби? Ооба, азыр окуп бериңиздер. Мектепте кандай окучу элек, мисалы, чыга калып мугалимдин алдында окуп берчү элек го. Баштап кой. Мектепте деген мындай окучу элек го, мисалы. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң, кышта катуу, бороон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнуңа алайын, ийиз карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут. Сүр булут болсо керек, сур булут, бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйын ата журт. Жакшы. Эми ушуну рэп стилинде окуп бериңиз бизге. Андан кийин Баястан окуп берет. Иә.
Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, сууңду өз мойнуңа алайын, жол карайын токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин. Ретте негизинен бит жок болсо, музыка жок болсо ошондой эле болуп калып кетти. Монусу болот го деп ойлойм. Бар болгул, дүгүнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсо да, кайра кайтып жолугушуп жолдор бар. Мынакей сонун Алыкул Осмоновдун чыгармасын ардактуу телекөрүүчүлөр эң алгач өзүнүн баягы обонунда окуп беришти, андан кийин рэп стилинде окулду. Ыраазычылык билдирип коелу, чынында жакшы жаралды, баястан өзгөчө. Акыркысы ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кей-эфир программасы уланып жаткан учур, сиздер тараптан суроолор бар боло турган болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. 59-20-01 түз байланыш иштеп аткан учур. Ал эми биздин программанын демирчүсү бул Легенда суусундугу жана Шоро компаниясы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жана бизге билдирүүлөрдү узатып койсоңуздар болот. Социалдык тармактарда Facebook жана Одноклассники сайттарында биз Кей-муз деп катталганбыз. Мына ошол жерден билдирүүлөрдү да узатып койсоңуздар болот. Биз эфирден жаңыртып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берсек, андан кийин көрүшөбүз. А биз болсо жарнамалык түрмөктөн кийин өзүбүздүн программабыздын кийинки бөлүгүн улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды Кей-эфир программасына бирге болууга чакыралы, жакындарыңызды чакырыңыз, жаныңызга отуруп, жана ошондой эле суроолор боло турган болсо, бизге байланышка чыгып суроолорду берип койсоңуздар болот. Деп атсам, байланышка келген көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңызды айтып коюңуз. Менин атым Гүлфиза. Мен деген сиздерге ушундай суроо берейин дегем. Бегиш менен Баястанга да рэптен тышкары дагы мындай специңер барбы? Общий вот то, что я знаю, вот Баястан медик, по-моему, да? Дагы сурооңуз барбы? И насчет этого расскажите, пожалуйста. Эмне боюнча дедиңиз? Орусча түшүнбөдүм, кыргызча сүйлөсөң. Кечиресиздер болуп рэптен. Улбагы акыркы сурооңуз кандай дедиңиз? Алло, угулта? Айта бериңиз. Рэптен тышкары дагы мындай өзүнүн узкий спеси барбы? Вот эмне менен Олег деңиз. Вот Олег. Сизге чоң рахмат байланышка келгендигиңиз үчүн. Баястан медик экенин билет экен. Билет экен. А мен болсо юридикалык академияны бүткөм, өзүм юристмин. Бирок өзүмдүн тармагым боюнча азырынча иштебейм. Балким келечекте иштейбиз, э? Балким, ооба. Ал эми Баястан сизчи? Мен Кыргыз-Орус славян университетинин 3-курсунда окуйм. 4-курс болмокмун, бирок ооруп калып 3-курска калып калдым. Факультетим педиатриялык факультет. Кудай буйрса, ушул максатка жеткенге аракет кылам. Өзүмдүн кесибим менен дагы иштейм. Бирок рэп жана музыка ар дайым жанымда болот деп ойлойм. Анткени ошол. Бул рэп айтуу деги эле бала кездеги кыялдар беле же кийинчерээк гана чыгып баштады ушундай нерселер? Меники айта кетейин бекише? Ооба. Рухсат берсеңиз деп. Рухсат бересиз. Негизи мен кичинекей кезимден эле рэпке аябай жактын болчумун. 3-класста байкем да өзү рэпер болчу. Мирлан. Ошо негизи мындай сөз бар экен кыргызда, агасын көрүп иниси өсөткөн деп. Ошондуктан мен дагы агамды көрүп ушу рэпке да кирип кеттим деп ойлойм. Илгери кассетниктерди укчубуз, ошо байкем Децл деген рэперди укчу. Ошону угуп аябай кызыкчумун. Анан ошондон ары өзүм клиптерди табып, клиптерди карап, музыкаларды угуп аябай суктанып көргүм келип, өлө рэпер болгум келип, 50 Cent'тердин клиптерин карап, бандана кийип, балыкчадан өзүм балыкчы кылып коем. Аябай көп кийимдер кийип койдум деп ойлойм балыкчадан. Мени мындай башкача карашчы да барычы. Анткени балыкчыда эч ким кийинбечи антип. Бул өзгөчө стиль болчу.
чочуп калчу кээ бир адамдар. Кээ бирөө жаман көрчү. Кээ бирөө жаман көрчү, бирок ошол жаман көргөн адамдар азыр келип урматтап кол салам берип турушат. Сыймыктанып калышкан, Сыймыктанып калышкан. Ал эми Бегиш сиздечи? Мен болсо кичинекей кезимде рэпке кызыгым жок болчу. Нединде рэп түрүндө музыканы укчу эмесмин. Кичинекей кезимде ата-энем уккан биздин улуу урматтуу Бекбор Биев, Гүлнөр Сатылганова, Семек Бейшекеев агаларыбыздын ырлары менен чоңойгом. 2010-жылдан баштап эле рэпке кызыгып калгам. Анан мисалы сиздер сыяктуу рэп айткан жаш чыгып келе жаткан жигиттер барбы? Мисалы биз тааныбаган, элге тааныла элек, бирок ушундай аракети, күч мырзалар, жигиттер бар болуш керек, Бар. Ооба, негизи туурасында айтып берсеңиздер, аларды кантип чыгаруу керек дегендей, рэпти өстүрүү үчүн эмне керек? негизи рэпти өстүрүү үчүн азыркы Кыргызстанда бар рэперлердин бардыгы чогуу бир уюм болуп, анан кийин бир багытты алып алып, ошол багыт менен жүрсөк, ошондо рэп өнүгөт го деп ойлойбуз. Жаш таланттар бар, эмнединде кыргыз элинде негизи эле таланттар көп деп ойлойбуз. Биз өзүбүз башка региондорго концерт койгондо дагы ошондой таланттарды тапканга аракет кылабыз. Буюрса быйыл кастинг менен барабыз башка региондорго. Жаш таланттар жөнүндө айта кетсек, мен азыр мага мен өзүмдүн сүймөнчүлүгүмө ээ болгон бир эле рэп аткаруучу бар. Ал менен өтө деле жаш эмес, баястан экөө тең. Анын аты Жетиген. Кайманат аты өзүнүн. Мен ошол баланын рэптерине баа берем, эмнеге дегенде анын сөздөрүнөн мен маани табам да. Ошентсем болот. Башка рэперлер жөнүндө айта кетсем, атагы чыккан эле биздин өзүбүздүн досторубуз бар, Трой Разных деген, Лев, Джони. Биз аларды терең урматтайбыз. Эмнеге дегенде биз алар менен чогуу бир топто болчук. 2012-ден баштап 2014гө чейин, 10дон 14гө чейин, 13гө чейин 3 жыл чогуу иштеп жүргөн балдарыбыз. Башка студиядан да рэперлер бар. Mad Daddy, Mad Dog, Sundrace. Балким келки угармандар түшүнбөй кетип аткандыр эмне жөнүндө. Рэперлер жөнүндө айтып атабыз. Аябай таланттуу рэперлер. Эгер алар деген негизи биз доспуз алар менен деле жашоодо. Анан биздин айткан аларга сунуштарыбызды көп деле көзгө албайт да. Эмне дегенде алар биз менен эле тең балдар, өзүнүн ою бар, өзүнүн рэптин өзүнүн стили бар, өзүнүн көз карашы бар рэпке. Ошон үчүн биз аларга бирдеме деп айтканга балким акылыбыз жок. Негизи таланттар көп. Биз байланышта көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен Гүлфизамын. Сиздерге дагы бир суроом бар болчу да, вот сейчас азыркы учурда сиздер иштеп атасыздар, туура? Жумушуңуздар бар да сиздердинчи? Ооба. Вот финансовый жактан вот детский домдор болот го, вот ошондойлорго жардам берип турасыздарбы? Качан акыркы жолу жардам бердиңиздер? Сизге чоң рахмат. Ооба, биринчи орун айта кетиш керек. Баястан деген студент, мен деле студенттик жашоодон чыкканыма 2-1 жыл болду. Детский үйлөргө жардам беребиз, бирок акчалай түрүндө бербейбиз. Эмне дегенде акчалай түрүндө бериш үчүн бизде өзүбүздө биринчи акча болуп, анан өзүбүз акча бергенге даяр болгон кезде, анда сөзсүз акча бергенге даярбыз, кайрымдуулукка жакшы эле көз карашта карайбыз. Биздин берген жардамдарыбыз башка балдар үйүнө барып, каралар үйүнө барып, уюштуруп, концерт коюп жүргөн күндөр болгон, көп эле болгон. Окуп жүргөн кезде, окууну бүткөн кезде акыркы жолу жаштарга, балдарга жардам, кайрымдуулук кылган кезин мен Омар байкебиз менен жайында көлгө барып, элим барсыңбы кайрымдуулук фондуна барып, Омар байкебиз ошол жактан жардам бергенбиз. Жакшы экен. Андан сырткары ошол кайрымдуулук концерттерге катышып эле турасыздар, Ооба, катышып. Колдон келишинче бош болсок катышып беребиз. Концерт деп калдык. Деги эле биз келечекте, Кудай буйруса, Бегиш менен Баястандын жеке концертин качан көрө алабыз? Албетте, ал боло турган нерсе, Кудай буйруса. Азырынча биз негизи биздин оюбуз боюнча биздин концерт элге жагыш керек, биринчи орун. Экинчисинен элдер ал жактан кеткенде деген жаңы эмоциялар менен кетиш керек. Бир жаңы бирдемени тартуулаганга аракет кылабыз да. Ошондуктан азырынча биз концерттин
планын түзүп аткан кезибиз. Буюрса концерт балким бул жылы күзүндө болуп калышы мүмкүн, же болбосо кийинки жылга көчөт. Жакшы экен. Байланыштагы көрүүчүбүз бар. Кандай сурооңуз бар, ардактуу телекөрүүчү? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Таанышып алалы? Атым Алина. Алина, сиздин суроолоруңуз бар болсо керек. Ооба, мен эки рэпер мырзадан сурайын дегем. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып коюңуз, бизге угулбай жатат. 1 2 3 угуп атабы? Ооба. 1 2 3. Рэп ырчы аткаруучулардан сурагым келет. Мен эсимде баягы Татаулан эң биринчилерден болуп чыккан. Анан кийин Татаулан деген баягы саясатка, азыркы коомдогу көйгөйлөрдүн баарын чагылдырып, тийишип, чымчылап өтүп, ырларын аткарып эмеспи? Анын чыгармачылыгына көз карашыңар кандай? Анан силердин дагы мындай кечирип койгула бул сөзүмө, жеңил ойлуу ырларды аткара бербестен мындай тарбиялык мааниси бар ырларды аткарайын деген оюңар барбы? Жакында деген кийимдерди чыгарып атпырсыңар, же болбосо? Кийим. Бул жанагы Россиядагы Чимачини туурап, Black Star'дай кылып чыгарып атсыңарбы, же бул идея кайдан келди? Анан деги эле чет элдик рэперлерди кимди карап түстөнүп, кимди карап мындай өзүңөрдү өнүктүрөсүңөр? Болду окшойт. Алина, сизге чоң рахмат көптөгөн суроолоруңуз үчүн. Анда четинен жооп бере берели. Биринчи Татаулан жөнүндө сөз болду. Улан Байкени биз терең урматтайбыз. Мен Улан Байке менен өзүм тааныш эмесмин. Официалдуу түрдө тааныш эмесмин, бирок терең урматтайбыз. Байкенин сөздөрүнө урмат 5. Албетте Байке менен биздин ортобуздагы айырмалык бул жаштагы деп ойлойбуз. Эгер биз Улан Байкедей сөздөрдү айтсак, Алина өзүңөр деле билсеңер керек, Тата Улан Байкебиздин ырларына көп киши критикалуу карайт да. Эмне, о, могу жөнүндө айтыптыр, мындай экен депчи. Биз андай айтканга аракет кылбайбыз. Эмне дегенде биздин оюбуз боюнча ар бир адам өзүнүн жашоосу менен жашай берсе, ошол жакшы деп ойлойбуз. Ошондуктан эч кимге тийишкенге укугубуз да жок, жана аракет да кылбайбыз. Экинчи суроо Кийимдер туурасында. Кийимдер тууралуу суроого биз ооба кийимдерди кылган жатабыз, бирок ал кайсыл убакта экени азыр белгисиз. Бирок Тиматини турап аткан дегениңер бул туура эмес. Эмне дегенде Тимати бул сиз билген кийим чыгарган рэпер экен анда силердин оюңар боюнча. А биз билген кийим чыгарган рэперлер аябай көп. Ошондуктан биз кимисин туруп атканыбызды айта албайбыз. Андан сырткары ошол чет өлкөлүк башка рэперлерди кимисин карап түздөнөсүңөр дегендей кылды да. Мен мисалы өзүмдү карап эле түздөнөм деп ойлойм. Кыска нуска өзүмдү карап эле түздөнөм. Эч бир карабайм. Андан сырткары ошол жогоруда сөз кылып калдыңыздар, ошол бизде жаш өсүп келе жаткан жигиттер бар депчи. Балким аларга баягы кеңештериңиздерди айта албай жатканыңыздарды билдирип кеттиңиздер. Анан балким ушу рэпер болуу үчүн, кичинекей баланы тарбиялап өстүрүү үчүн азыркы учурда мисалы кайсыл тармакты карабай эле баардыгы тең атайын ушул мектептерди ачып тарбия берип атышат да. Балким сиздерде да ушундай идея чыгаттыр келечекте. Бизде андай идея бар болчу. Бар. Негизи рэперлерди алып жакшы бир сабак мектеп ачып окутканга. Бирок ал жагын карап көрсөк, азыр деген биздин мектепке келе турган балдардын жашын караш керек. Алар деген 10 жашка чейин болсо, же болбосо 15 жашка чейин болсо, алар деген дагы эле өзүнүн ата-энесинин мойнунда. Ошондуктан бир жагынан туура эмес болуп калышы да мүмкүн деп биз ошол мектепти ачкандан азыр баштаттык. Жакшы экен. Ал эми азыр болсо баардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте K-Top рубрикасына кезек берсек, андан кийин көрүшөбүз. Азыр элдин ою дүйнөгө чачырат, теңки жүздүк кыймылдары кеч болсо да ачылат. Калктын баары, калктын баары, калктын баары, калктын баары, азыр элдин ою деген тентек экен, бирок сүйгөнүнө болот элбек. Кеде калат ажыра, кеде жетет, жашын төкпөйт экен эркек. Сулуулар билгиле, көңүлгө илгиле, угулуп кал, болгондор ажыры, күнөөнү ким билет. Сулуулар билгиле, күнөөнү тил билбейт, табирге. Кыздын бою меникиндей кыска болсун, бирок кышта өзгөлөнүп кызык досум. Үшүп калба, жылуу кийин, көңүлүңдү түшүрбө. Чыдап кой сен, бир аз калды, кышта өтөт сызып досум. Canıtım gelsin, canım bıkım, canım
жаңыласын бүт толуп жерде жаны түйіп келсин жанып бүтпөгөн. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан бул Кей-эфир программасы. Кей-эфир программасынын демирчүсү бул Легенда суусундугу жана шорок компаниясы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору болсо Бегиш жана Баястан. Сиздерден азыр сурангым келип атат. Деги эле азыркы ошол Кей-эфир программасы, азыркы көрүнүш, биздин эфир дегендей сиздерден бир рэп айтып берүүңүздөрдү. Баягы жогоруда айтып калдыңыздар, фристайл форматына биз көнүп калдык, чыгууга даярбыз дегендей. Эми бул нерсе оңой эле болсо керек сиздер үчүн. Азыр Баястан экөөбүз Кей-эфир программасына келдик. Кей-эфир программасы аркылуу көгүлтөр экрандарга рэптерди бердик. Келип Айпери аттуу кыз менен тааныштык. Бизге кишилер көп СМСтерди жазышты. Анын баары калппы же чынбы мен билбейм. Аны ким билет, аны билген жоон билек. Сөздөрдү аябай кыйын тилет. Деп эле ушундай айта берсек болот токтобой. Бирок биздин бүгүн көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Легенда суусу экен. Суусун легенданы ичсең ден соолугуң болот бекем. Кече мен иштим Легенда суусун, бүгүн келип бул жерден рэпти окшошпой кетти жата. Баястан улантып берсеңиз болот. Ооба, мен кошулам Бегишке. Сен досуң Бегиш менен тебишпе. Бул деген Баястан. Менин не ичем, мен Тан. Боломун Кыргызстандан. Билем болом балыкчыдан. Билем шаарым тар, билем жаабайт кар, бирок жерим зар. Эч качан болбойт бул жерде базар. Бул деген орусча айтканда менде бар дар. Чоң рахмат. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин таланттуу жигиттерибиз мына ушинтип эфирден пайдаланып, азыркы учурдан пайдаланып, сиздерге жакшы бир өздөрүнүн ыр чыгаруусун сиздерге көрсөтүп өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы 59-20-01 номерине байланышка келип сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми биздин конокторубуздун сиздерге арнаган атайын диск бар экен, Белекке мына ошол дискти берүүгө даярбыз. Андыктан мыкты суроолорду биз күтүп жаткан учурубуз. Ал эми Баястандын балыкчыдан экенин баарыбыз билдик. Ал эми Бегиш каяктан болот? Мен Ош шаарынын Алай районунун Ташкoro аттуу айылынан болом. 1992-жылы Гүлчө айылында төрөлгөм. 99-жылдан бери Бишкек шаарында жашап келем. Мектепте окууну бул жерден бүткөм. Жакшы экен, таанышып алдык. Ал эми биздин байланышта көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат. Атыңыз ким? Менин атым Назгүл. Назгүл. Азыр бул Бегиш менен Баястандын ырларын, отурган рэп чыгаруусун угуп аябай сыймыктанып жатам. Экөө жаш болсо дагы кыргызча сүйлөп, кыргызча мындай бир ыр жаратууга аракеттенип жатышкандарына. Сиздердин жолуңуздарда дайым шыдыр болуп, дайыма ийгиликтерди гана алып жүрүңүздөр. Анан суроо мындай, силер азыркы биздин жаштардын ою мындай, кандайча айтсам мындай орусча болуп атпайбы? Анан силер ыр жаратууда биринчи кандай ой келет? Орусчасын алып анан кыргызча которосуңарбы же түз эле жазасыңарбы ошол? Анан экинчи суроом, азыркы кыргызча айткандай, силер мисалы үчүн кыргыз тил катчысы менен кандайча мындай кыргыз тилин туура айтууга же мындай эметкенге сөздүктү кантип көбөйтөсүңөр, Ооба. Түшүнүктүү, ойбой, сурооңуз барбы? Болду. Сизге чоң рахмат байланышка келгениңиз үчүн. Чоң рахмат дебекчибиз. Биз да биринчиден ийгилик каалаган үчүн сиздерге да ийгилик дейбиз. Сөздөр эми мен негизи жашоодо кыргызча эле сүйлөшөм. Кыргыз тилин орус тилине караганда жакшы билем деп өзүмө толук түрүндө ишенем. Ошон үчүн сөздөр жазып атканда кыргыз тилинде эле ойлонгон оюмду кыргыз тилинде түшөт да барак. Ушундай. Баястан, сиздикичи? Бегиштин сөзүнө кошулам.
Мен деле 5 жазган жазкам да койсо. Бейиш просто түшүнөт мен. Анан сөздүктү дегеле көбөйтүү үчүн, мисалы, мен деле алып баруу үчүн сөздүгүмдү көбөйтүү үчүн китептерди окуйм дегенде, башка бир нерселерди кылам дегенде, ал эми рэп жазуу үчүн деле сөздөр аябай көп керек дегенде, кыска сөздөрдү көбүрөөк билишиңиздер керек дегенде, баягы ортосуна кошуп кетүү үчүн. Сиздер кантип көбөйтөсүздөр? Мен азыркы убакытка чейин сөз байлыкты көбөйткөнгө аракет кыла элекмин, бирок ал керек экенин билем. Эмнеге дегенде көп жактан угуп калгам критика. Элдер ойлойт, элдер угат, элдер билет, элдер айтат. Сөздөрүңөр жеңил аябай депчи. Азыркы учурда мен ойлойм, эгер оор сөздөр менен жазып баштасак, анда деген биздин угармандардын көбүнчөсүнө туура, көбүнчөсү түшүнбөй калат деп ойлойбуз. Бирок эгер эски жакшы сөз мааниси менен туура келген болсо, биз ал сөздү жазуудан баш тартпайбыз. Аракеттенебиз. Жакшы экен. Ал эми азыр баарыбыз биргеликте дагы бир клипке назар салалы, андан кийин көрүшөбүз. Sen белең мени жашоодо күткөн. Айтчы, сен издеп алам дайланып бүткөм. Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен. Өзүмдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. Эй, досум карачы, жерге тийбей басканын, жүр артынан эрчиличи карабастан башканы. Узун чачтары артка ташталып, сүйүп калдым деп айтпаймын, балким кеттет башталып. Жакын барып таанышып, бири бизге жагышып, көз караштар алышып, жылдыздардай жанышып. Уялбастан карачы, мен кыргыздын баласы, кадамымды саначы, толук ыктымал менин барышым. Кантип мен мынча жыл бир өзүңдү таппадым, кантип сенде сулуу көз алдымдан баспады. Тартип сенде бар экен, бүт алам сага сар экен. Тартынба айтуудан катылган сырлар бар экен. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. айтчы, Сен издеп алам дайланып бүткөм. Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен. Өзүмдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. жанып турган сезимимдин козголгонун карачы. Жагып калдың болчуңдук, сен колумду кармачы. Кетели бирге жашоо жолунда, сени менен өмүр сонундай. Мени эгер жактырсаң, бирге түшөлү сүйүт оруна. Бекем кысып борума, мен кармаймын колуңдан. Даяр бол бирге болууга, адашпайсың жолуңдан. Мен сен деп, сен мен деп, жетели бакыттын соңуна. Ишенсең мен да ишенем, сором бар сенин жообуңа. Айтчы, барды бирөө сени ойго салган күндө. Уктатпай күн батпай сенин сезимдериң жүдөп. Болсо эгер ошондой жигит бузууга менин акым жок. Болсом деймин оюңда сенин күтөмүн сенден анык жооп. Айтчы, Сен белең мени жашоодо күткөн. айтчы, Сен издеп алам дайланып бүткөм. Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен. Өзүмдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. айтчы. Бегиш жана Мирбек Атабековдун аткаруусунда Айтчы деген сонун чыгарма болду. Бир тууганчык саундтрегинен алынган. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кей эфир программасы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Бегиш менен Баястан. Биз жогорудан бери Бегиштин эстрада ырчылары менен ырдаган клиптерин көрүп атабыз. Ал эми Баястан, сиз дагы ушундай клиптерди тартылдыңыз беле эстрада ырчылары менен биргеликте? Албетте. Кимдер?
Назгүл Токтокулова. Бегиш. Ошол эле жетиши болуш керек эле. Жакында Арсен менен жаздым. Ошо менен чыгат. Кудайым буйрса, сыр катары кетпесе, дагы бир клип даярданып атат. Гүлжигит Калыков менен. Жаңыр чыкты. Кудайым буйрса, жакында бет ачары болот. Ошондо сизге алып келип койком. Жакшы экен. Ийгилик каалап коелу. Ал эми азыркы учурда суроо бергим келип атат жеке жашоо туурасында. Жашсыздар дегенде азыркы убакта сиздерге баягы ырчы жигиттерге кыздар көбүрөөк ашыгып калышат дегендей сиздердин жашооңуздарга кызыгып калдым. Бегиш, сизден баштайлы. Жеке жашообуз кызыктуу эле негизи. Бирок азырынча андай максатты коюп кыздар менен мен өзүм сүйгөн кызым жок азырынча. Эгер сүйгөн кызым болсо, мен ал кыз менен түбөлүк өмүр сүргүм келет деп ойлойм. Мен өз жаш деген мен 23-кө чыккан болуп, биздин аталарыбыз мурда 19 жашында үйлөнүп, уже азыркы убакта 4-тө басып жүргөн кез болчу да. Ошон үчүн деген азыр убакыт келди деп ойлойм. Бир сулууну тандап, ошол сулуу менен өмүр бою түбөлүк жолго аттанууга. Баястан. Кыздар жүрөгүм бош деп эле. Мага чалгылар. Жок, мен дагы Бегиштин сөзүнө кошулуп кетем. Негизи келечекти түзүп туруп, андан кийин кыздар жөнүндө ойлонсо болот. Бир орустарда бир сөз бар. Главное, нет, самолет, а потом только девушки, или? Вот, биздики заманбап учак болот. Ошо заманбап учак, андан кийин кыздар деп койсом болот. Жакшы экен. Байланыштагы көрүүчүбүз дагы суроосун берем дейт. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен, атым Амина. Жакшы эфир болуп жатат. Чоң рахмат. Балдарга албан ийгиликтерди кааламакчымын. Жана биринчиден бир суроо берейин дегем. Ушул негизи рэперлердин клиптерин көрүп жүрсөм, дайыма очкини тагынышат да. Кара очкини эмне үчүн тагынасыңар деген суроода. Балким бул модабы, эмне үчүн 21-кылымда билбейм, бүт клиптердин баарында бүт рэперлер кара очкичан ырдашат. Башка моданы ачканга аракет кылбайсыңарбы дейин дегем. Анан экинчи суранычым, Бегиште жалгызым деген ырыңар бар эмеспи? Ошол ырды чын жүрөктөн жактырам. Ырдап бериңизчи. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчү. Анда очки туурасында айтып берсеңиздер. Негизи очки туурасында көп эле суроо болот бизге. Ар түрдүү учурларда кийебиз. Кээки учурларда атайын эле кийип алабыз. Экөөбүз очкичен болойлу мындай. Камерадан жакшы көрүнөт экен деп. Кээ бир учурларда деген светтер болот. Камера тартып аткан кезде көздү алып сала турган светтер болот да. Ошол свет болуп көзүң жумулуп калат да. Камера тартылып аткан кезде ошол учурлардан айланып өтүш үчүн, айласын табыш үчүн очки кийип алабыз. Атайын бул мода деле эмес, э? Негизи мода деле издесе эле кылса деле болот. Бир жагынан мода, бир жагынан керектүү буюм. Жакшы экен. Анан сиздин жалгызым деген чыгармаңызды ырдап бересизби деп суранды. Iya. Жүрөктө болгон кусаларымды мен жазайын, жалгызым сүйөм сени, жазаңды тартайын, жаныма келсең болду, мен да сага басайын, сенин сүйгөн рэп аткаруучуң билем асай, сени эстеп кусаланат жүрөк кансай, болосуң өмүрлүк сен, менин арман, кайда жүрбөсөң да мен сени издеп табайын, бир сага кайталап, бул сөздөрдү айтайын, жалгызым кыйналдым, мен сенин сүйүңдөн, бирок эч тажабаймын, сени сүйүүдөн. Өткөн күндөрдү эстеп, арманда мен жүрөм, өттүгө күндөр токтобой, күлүп сүйүнүштө, бирок тажабаймын, толомун сүйүгүчкө, кечир мени эгер чалсам, түнкү саат 3-тө, өткөн кез жүрөк тоюп, сенде гана оюм, сүйөмүн өмүр бою, татаал сүйүү оюн. Азамат, сонун чыгарма, мынакей ардактуу теле көрүүчү, сиз суранган чыгармада аткарылып өттү. Бизде болсо убакыттар мына ушинтип соңуна чыгып калды. Негизи убакыт гана максатына жетет деп коет эмеспи? Максатына жетип отурат. Ал эми сиздерге эркин микрофон берели азыр.
Ошо биз биринчиден силерге чоң ыраазычылык билдирмекчибиз, биздин угармандар менен, биздин көрөрмандар менен байланыштырып койгонуңуздар үчүн. Экинчиден, жалпы биздин угармандарыбызга, биздин көрөрмандарыбызга жана бизди укпаган эле негизи мекендештерибизге, жалпы кыргыз элине эң биринчиден бийик маанай каалайбыз. Жаз келди, тунук, түбөлүк сүйүү каалайбыз. Ар дайым баардык туугандарыбыз, кыргыз элибиз негизи ден соолукта болсун. Экинчиден эми айта кетчүбүз, жакында альбом Заманбап, Бул сен досуң Бегишбек, менин жанымда Баястан. Биз менен альбомдо Каспер деген ырчы болот. Жакында жаңы клиптердин бет ачары болот. Аларды буйрса силерге алып келип беребиз. Бизге суроо берген кыздарга да чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Өзүңөрдүн убактыңыздарды бизге бөлүп, сурооңуздарды эринбестен бергениңиздер үчүн. Силер берген ар бир суроонун үстүнөн биз ойлонуп, жакшы туура чечим кылганга аракет кылабыз. Жана кайсыл суроо жакты? Жана бизге жаккан суроо эми эң критик кыз жакшы суроо берди го деп ойлойм. Неге Тиматиге окшоп калды, неге бул деп. Алина деген көрүүчүбүз. Алина деген көрүүчүбүз. Негизинде ал кыздын суроосун аркылуу биз байкадык, ал кыз биздин чыгармачылык менен алектенип турат экен. Көрүп турат, дайыма. Көрүп байкаштырат. Ал эми Баястан, сизге микрофон берели. Мен көп сөз сүйлөбөйүн. Дайыма кыска. Минусун айтып коеюн, биздин элге ыйман керек. Ыймандуу болгула. Сиздерге чоң рахмат, сонун сөз менен жыйынтыкталды келгениңиздер үчүн. Дайыма чыгармачылык эргүү каалайбыз, жакшылар жарата бериңиздер. Эң негизгиси Кыргызстанга таанылган эмес, Кыргызстанды таанытып турган мырзалардан болуп туруңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн Кефир программасы болду. Сиздер менен Бейиш жана Баястан, ал эми мен болсо студияда Айпира Адамкулова кызмат кылдым. Эмки эфирден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.